Чаткал районунда жашап жаткан ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн район башчысынын балаты майрамы өткөрүлдү. Майрамдык иш-чарага Канышкыя жана Чаткал аймактарында жашап жаткан 200дөн ашуун ар кайсы куракта ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар катышты. Иш-чаранын жүрүшүндө райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы Аким Алтынбек Сеңирбаев баштаган райондогу мекеме ишканаларынын жетекчилери куттуктоо сөздөрүн айтышып, катышуучуларга узак өмүр, бекем ден соолук жана кажыбас кайрат каалашты. Андан соң район акими Алтынбек Сеңирбаев катышуучуларга жаңы жылдык белектерди тапшырды. Райондук маданият бөлүмүнүн кызматкерлери Аяз ата, Аяз кыздын жана жаңы жылдык майрамдын символу болгон жаныбарлардын кебин кийген өнөрпоздордун коштоосунда катышуучуларга ыр күүлөр тартуулашып, кечени шаңга бөлөштү. Катышуучулар да өз кезегинде обондуу ырларды созолонтушуп, кызыктуу бийлерди аткарышып, көрүүчүлөргө билген өнөрлөрүн тартуулашты. Кеченин соңунда катышуучулар жаңы жылдык жакшы маанай тартуулаган райондук жетекчиликке ыраазылыктарын билдиришти. Кошумчалай кетсек, учурда Чаткал районунда 475 ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар бар. Мунун ичинен 18 жашка чейинкилери 225 адамды түзөт. Булардын баарына социалдык жөлөкпулдар чектелген. Жаңы жылдын астында биз район тарабынан атайын ушул мүмкүнчүлүгү чектелген кайрылуу катмар менен өткөрөлү деп чечкенбиз. Жана ошондой эле жакшы жеткинчектер менен жаңы жылдык балаты майрамды оротабыз. Негизги быйылкы жылды аяктап ушул районубузда бир жалпы эле мамлекетибизде туруктуулук өнүгүүнүн жылы болду деп эсептейбиз. Ошонун ичинен биздин Чаткал районундагы социалдык экономикалык жактан дагы жакшы жетишкендиктер менен жыйынтыктап атабыз. Мына учурда ушул жаңы жылдык елка балатында мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга атайын 220 адамга атайын район тарабынан билектерибизди тапшырып, бүгүнкү кечени өткөрүп атабыз. Ошондой эле томоло жетим, жарым жетим балдар менен иш алып барууда ушул эң биздин максат ошол эле атайын белгилүү күндөр эмес, майрамдарда, даталуу күндөрдө да чогуу болсок деген тилек кылып, анан жаңы жылдын астында бүгүнкү иш-чара уюштуруп атат. Баарыңыздарды жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Жаңы жылыбыз жакшы ылгап келген, рызкынын молчулуктун жылы болсун.